Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Түз байланыш программасы эфирде. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Максат Мамыралиев, социалдык тармактарга Урмат Жээнбеков таратат. Өзүңүздөргө белгилүү, өлкө аймагында жашыл мурас долбоору канча жылдан бери ийгиликтүү ишке ашып келет. Быйылкы жылдагы мына жаздын келиши менен бул багытта иш аракеттер жанданат. Биз ушул багытта кененирээк маалымат алууну максат кылдык. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин өсүмдүктөр дүйнөсү бөлүмүнүн башчысы Чуроев Бакыт Кадырманбетович бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Ошондой эле ушул эле министрликтин Бишкек регионалдык башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Уланбеков Талантбек Уланбековичти чакырдык. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Урматтуу радио угармандар, жаздын келиши менен жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштери дагы күч алат. Андан сырткары жогоруда айтылгандай жашыл мурас долбоору дагы бүгүнкү күндө мындай эл арасына кеңири жайылып, бул багытта бир гана тиешелүү министрлик эмес, бардык министрлик, ведомстволор, жергиликтүү бийликтер, айыл өкмөттөрү, мектептерге чейин бул багытта иш алып барат. Андан сырткары бул жашылдандыруу деген биздин элибизде өтө маанилүү дагы иш чара экендиги белгилүү. Биз ушул багытта суроолорду дагы кабыл алабыз. 0312 39 21 90 телефондор аркылуу байланышка чыгыңыздар. Андан сырткары Facebook'тагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп, угуп, сурооңуздар болсо, ал жакка да калтырсаңыздар болот. Анда маегибизди баштай берели. Алгачкы сөздү Бакыт Кадырманбетович сизге берели. Өзүңүз жакшы билгендей, жашыл мурас долбоору бул мамлекет башчысынын демилгеси менен башталган. Алгач ушул жашыл мурас долбооруна токтолуп кетсек да, башталышы, кандай ишке аша баштаган, долбоордун алкагында кандай иштер аткарылды деген маселелер жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Жашыл мурас улуттук компаниясы республикабыздын ар бир регионунда ишке ашырылып, жыл сайын өткөрүлүүчү салтка айланган иш-чара болуп эсептелип калды. 2021 жылы Глазго шаарында климаттын өзгөрүшү боюнча Бириккен Улуттар уюмунун алкактык конвенциясынын тараптарынын 26 конференциясынын дүйнөлүк лидерлеринин саммитинде Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоев Жапаров 2022 жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн жылы деп жарыялоо сунушун киргизген. 2021 жылдын 16 декабрындагы Бириккен Улуттар уюмунун Генералдык ассамблеясынын 76 сессиясынын катышуучулары Кыргызстандын демилгесин бир добуштан колдошуп, 2022 жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн жылы деп жарыялоо сунушун колдоп, бир добуштан колдоп, ошо резолюцияны кабыл алышкан. Өлкөнүн экологиялык, экономикалык, азык-түлүктүк коопсуздугун камсыз кылуу, климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо жана тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылын өткөрүү максатында 2022 жылдын 31 декабрында президентибиз номер 17 жарлыгынын негизинде 2022 жылды тоолордун экосистемаларын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялаган. 2022 жылдын 1 мартында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 95-Т тескемесинин негизинде тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылын өткөрүү боюнча жол картасы бекитилип, жашыл мурас улуттук компаниясы аталган иш-чара ошо жол картасына киргизилген жана аткарууга алына баштаган. Кыргыз Республикасынын президентинин демилгеси менен 2022 жылдын 12 мартында жашыл мурас улуттук компаниясы ишке киргизилген. Кыргыз Республикасынын президенти мамлекеттик органдардын бардык кызматкерлерин жана кыргызстандыктарды улуттук компанияны ишке ашырууга активдүү катышууга, ошондой эле бак дарактардын көчөттөрүн отургузуу менен чектелип калбастан, көчөттөрдү мындан ары да көзөмөлдөп, аларга кам көрүүгө чакырган. 2023 жылы
экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, Жашыл Мурас улуттук компаниясын ийгиликтүү өткөрүү, айлана чөйрөнү жакшыртуу жана токойлорду азыркы жана келечек муундар үчүн сактоо, климаттын өзгөрүшүнүн терс кесепеттерин алдын алуу жана жашыл бак дарактардын аянтын көбөйтүү максатында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2023 жылдын 3-мартындагы номер 89-Т тескемеси кабыл алынган. Мына ушул тескеменин негизинде 2022 жылы Жашыл Мурас компаниясынын алкагында 6 миллион көчөт отургузуу пландалган. Ошо бак дарак жана бадалдардын көчөттөрүн отургузуу боюнча. Бул биринчи эле жолу. Бул биринчи 22 жылы. Ошо жылдын аягында жыйынтыгында 4233 гектар аянтка 6 миллион 480 миңден ашык көчөт отурулган. Бул ошо биринчи алгачкы жылдын жемиши болуп эсептелет да. Анан жылдын аягында ошол мониторинг жүргүзүп өнүмдүүлүгүн аныктоо учурунда 73,13% өнүмдүүлүктү берген ошол көрсөткүч. Ошондой эле 23 жылы кийинки жылы Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында 7 миллион көчөт бак дарактарын отургузуу пландалса, жылдын ошол Жашыл Мурастын саясатын өркүндөтүү максатында президенттин администрациясы, жогорку кеңештин депутаттары, Кыргызстан аялдар кеңешинин мүчөлөрү, Кыргызстан эл аралык университетинин студенттери жана окутуучулары, министерстволор, ведомстволор, банктар, жаштар бирикмелери, студенттер, Кумтөр Голд компаниясы, райондук администрациялар, мэриялар, мекеме ишканалар, айыл өкмөттөр жана жарандар катышкан көчөттөрүн отургузуу иш-чаралары Кыргызстан боюнча текши колдоого алынып өткөрүлгөн. 2023 жылдын аягында ошо кызматкерлердин жерлерге чыгып, инвентаризация жасап, мониторинг иштерин баардык жерде жүргүзүүнүн ошо натыйжасында алкагында республика боюнча жалпысынан 5077 гектар аянтка 7,5 миллиондон ашык ар кандай бак дарак жана бадалдардын көчөттөрү отурулгандыгы маалым болуп, орточо өнүмдүүлүгү 64,35% түзгөн. Ал эми 24 жылга 8 миллион бак дарак жана бадалдардын көчөттөрүн отургузууну пландалса, жыйынтыгында республика боюнча жалпысынан 8 миллион 147 миңден ашык көчөт эсептелип такталган. Бул дагы ошол үзүрлүү аракеттердин аркасында ушундай жыйынтыктарды берди. Быйыл 2025 жылга карата көчөт отургузуу республика боюнча 8,5 миллион даана бак дарак бадалдардын көчөттөрүн отургузуу пландалды. Анын ичинен 5,5 миллион даанасы көчөттөр менен, ал эми 3 миллион даанасын уруктан себип өстүрүү боюнча колго алынат. Жакшы экен. Эми ушул эле долбоордун алкагында Бишкек шаарында буга чейин кандай иштер болгондугу тууралуу кыскача Талантбек мырза сиз да маалымат берип койсоңуз, анан уланталы. Быйылкы жылга дагы Бишкек шаары бул багытта өздөрүнүн алдына бир милдеттерди койду да, шаар боюнча. Ооба, туура. Бишкек шаарынын ичинде Бишкек Жашыл чарба деген муниципалдык ишкана бар. Бишкек шаарынын мэриясынын алдында. Производственный программасы бар, жылдан жыл сайын көбүрөөк отургузуп, көрктөндүрүү, жашылдандыруу иштерин жүргүзөт. Ошо 2024 жылы 12 миңден ашык отургузулган. 15 миңден ашык. 2025-ке ошо пландаштыруу боюнча 12 миңден ашык пландаштырылды да. Быйылкы жылга даярдык башталды да, шаар боюнча. Кандай багытта иштер болот? План программалар бар, ошонун алдына алкагында иштешет өздөрү. Бакыт Кадырмамбетович, мына жашылдандыруу, көрктөндүрүү деп атпайбызбы? Жаздын келиши менен Жашыл Мурас долбоорунун алкагында дагы, андан сырткары дагы ушул жашылдандыруу багытында иштер жүрө баштайт да. Даярдыктар кандай? Ушул жашылдандыруу иштерине катышып, баягы
көчөттөрдү жана башкаларды тигүүнү каалагандар кимдер менен кызматташып кандай иштерди алып барыш керек, көчөттөрдү кайдан алат деген дагы суроолор бар да, ушул боюнча да айтып берсеңиз. Абдан туура суроо. Сиз айткандай, мына жаздын келиши менен бардык жерлерде жаңылануу, көчөт отургузуу, жер айдоо иштери башталат эмеспи? Күздүн, кыштын камын көрүп. Мына ошондой эле мына жашылдандыруу иштерин жандандыруу максатында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдында токой кызматы бар. Токой кызматын ар бир райондо, жерлерде ошо токой чарбалар бар. Ошо токой чарбаларына калкты ошо жашылдандыруу иштери менен камсыз кылуу максатында өздөрүнүн ар кандай ассортименттеги бактарактардын көчөттөрү питомниктеринде, көчөтканаларында өстүрүлөт да. Алардын сайты, ошо токой кызматынын сайты түздөн-түз сайт менен карап, ошо токой чарбанын каякта жайгашкан, баалары кандай деген маалыматтарды ошо сайттан алып кайрылса болот. Аякта телефон байланыш маалыматтары бар. Ошондой эле жеке секторлордун дагы көчөтканалары уюштурулган, мөмө жемиш бактарын, жанагы учурда бардыгы мөмө жемиш бактарын тигүүгө кызыктар болуп калбадыбы элдин көпчүлүгү. Ошолордун ар кандай түрдүү ассортименттери мына Бишкек шаарында эле азыр чыга баштайт жакында. Өздөрүнүн ошо коюлган баалары бар. Аны ошо базар катары өздөрүн тандап Каалаганын алса болот. Пародаларын алса болот. Ошондой эле жерлерде ошо быйылкы 2025 жылга даярдык көрүү максатында министрлик тарабынан өткөн жылы 40 районго тапшырмалар берилип, каттар жазылып, быйылкы жылга карата пландар алдын ала берилген да, ошондо жана социалдык объекттердин айланасында өчкү жүргөн жерлерди аныктоо боюнча, ошолорду эрозияларга каршы көчөттөрдү отургузуу, бактарактарды тигүү максатында жерлерин аныктап, кайрылуу каты жолдонуп, ошонун жооптору келип, азыр ошолор боюнча дагы иштер алып барылат кошумча. Бул дагы ошо жашылдандыруу, көрктөндүрүү, жанагы жашыл массивтерди кеңейтүү максатында жүргүзүлүп жаткан иштердин бир багыты болот. Бишкек шаары боюнча. Бишкек шаары боюнча да Жашыл Чарба муниципалдык ишканасына кайрылса болот, Ташкентскийде да. Анан практикада азыр көп эмелер, случайлар болуп атат. Жаңы үй бүлөлөр, например, үйлөнгөндөн кийин барып бак отургузуп кетишет. Жакшы жөрөлгө болот. Жакшы салтка айланган же дагы бир международный практикада деле бар экен, улуттуз ошо Японияда же башка жакта Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасына кайрылса, булар уже суугатка дайын жерлерди мындай өзүлөрү дальше карап иштерди алып барат. Өзүлөрү ошону жашыл аянтчаны көбөйтүү негизинде ушундай эмелер бар да. Талантбек мырза, дагы бир суроо да, мисалы мына Бишкек шаары жаз келди деп атабыз, бирок шаарда азыр курулуш иштери абдан катуу жүрүп атат. Жол тармагында инфраструктураны жакшыртуу багытында аракеттер болуп атат. Анан жанагындай бир бактарак кыйылган учур болуп атпайбы? Анан ар кандай сөздөр чыгат, ар кандай талкуулар жаралат. Бирок бул бактаракты кыюунун дагы бир эреже талаптары бар да, Мисалы, ал ошол бир курулушка керек боло турган болсо, же жол тармагында оңдоо, ремонттоо иштерине, жолду кеңейтүү иштерине тиешелүү учурларда ушул багытта эреже талаптар кандай аткарылат? Сиздер эле эмес, башка дагы түзүмдөр менен өз ара мындай бир сүйлөшүүлөр, талкуулар, кызматташуулардан кийин такталат да бул маселе. Туура. Эми шаар ичиндеги, мындайча айтканда, балансосодержатель жашыл зелёных насаждений Бишкек Жашыл Чарба, Бишкек шаарынын мэриясынын атында иш алып барат да. Анан ошондой эле иштердин негизинде ар кандай тескемелер түшөт кабинет министрликтерден. Анан жобо бар. Бишкек шаарынын кеңешинин 78 жобосу бекитилген. Положение о порядке сноса пересадки зелёных насаждений деген. Ошол жакта жазылганда кайсы түрдө можно сделать снос, например, курулуу иштери болбосо деле аварийный ситуациялар, там санитарный обрезкалар болот. Андан тышкары
өзү ошол жободо жазылган да, кайсы түрдө жарандарды деле кайрылып, если ал мешать этип атса же тоскоолдук жаралса, тоскоолдук же коргонуч эмес, аварийный ситуация создавать эте турган болсо кайрылып арыз жазып алдырса болот да жолдорго. Талант мырза, дагы бир суроо да, бул боюнча Бакыт Кадырмамбетович да өзүнүн пикирин кошор. Негизи ушул жанагындай бир бизде Кыргызстанда жүрүп аткан курулуш тармагындагы жол оңдоо жана башка тармактарда иштер жүргөндө кыйылган бактарак жана башкаларга ар кандай пикирлер айтылып, сын пикирлерди айтылып калган учур болуп атпайбы? Негизи андай учурда кайра сөзсүз курулуштан кийин аны калыбына келтирүү, жаңы бактарактарды тигүү, же болбосо мына биз баарыбыз эле чет өлкөгө чыгып жүрөбүз, чет өлкөдөгү жанагы абдан кооз, тез өскөн, мындай адамдарга абдан жакшы маанай тартуулаган бир бактарактарды отургузуу деген пландар болуп атпайбы? Ушул жагы кандай ишке ашат? Мисалы, бундагы мындай бир башка түзүмдөр менен кызматташып, анан бир келишимге келип ишке ашат да, ооба, ошо согласованияда биздин мекеме бар да, биздин башкармалык бар, анан сөзсүз кепилдик катын жазып кетишет, бирок эми проект благоустройство жашылдандыруу иштери ошол жакка жазып кетишет, кепилдик катын калтырып, кыйылган бакка кайра башка бактарды отургузуп, алардын проектилеринде өзүндө эле көргөзүлгөн да. Сөзсүз көргөзүлөт булар, сөзсүз көргөзүлөт. Анан биз если азыр жол кеңейтүү эмелер болуп атат, өзү сунуштарды көрөбүз, кайсы бактар жакшыраак болот, анан өзүлөрү эмесине жараша иш алып барышат да, проектисине жараша. Туура айтасыз. Мен да кошумчалап кетсем, азыр Кыргызстан өнүгүү жолуна түшүп, бардык шаарларда, айылдарда ошо жолдорун кеңейтүү, имараттарды жаңыртуу иштери күч алып жатпайбы? Ушунун баарын Талант мырза айткандай алдын ала долбоорлонуп, макулдашылып, андан кийин ошонун аркасында, курулуштардын аркасында жашылдандыруу иштери сөзсүз түрдө колго алынат. Анын баарын биздин өзүбүздүн экологиялык түзүмдүн кызматкерлери жерлерде да көзөмөлгө алышып, ошо менен биргелешип иш алып барат. Ошол учурда сиз айткандай ошо кооздукту берген, азыр климаттын өзгөрүүсү да болуп, ошого дагы бактарактын ролу чоң да ойногон. Мына жолдо өткөн машиналардын газдарды чыгарышы, ошондой эле чаңдар, ошонун баарын эле бул бактарактар фильтр сыяктуу да тазалап турат. Баардык ошо оорсоккун өздөрүн алышат. Анан кайра бизге абаны иштеп чыгарып, кычкылтекти чыгарып берип атпайбы? Ошон үчүн биринчи кепилдик ошол бактарактарга, экологияга тутумду жакшы сактоого, жакшыртууга каралыш керек. Баардык иштердин аркасы. Негизи бизде Кыргызстанда ушул боюнча бир жаңылануу барбы? Мисалы, кайсыл бактарак, кайсыл өсүмдүктөр ошол абаны жакшы тазалайт, кайсынысы бизге ыңгайлуу жаратылышыбызга деп мындай бир окумуштуулар, мындай илимий чөйрөлүү өкүлдөрү менен да иштешесиздер да, Ооба. Бул эми биздин ошо жаратылышты жакшыртуу токой боюнча, кам көрүү боюнча биздин мамлекеттик саясатыбыз жүргүзүп аткан багытта токой кызматы биринчи иш алып барат. Ошондой эле Улуттук илимдер академиясынын Токой институту бар. Алар биздин министрлик менен биргелешип, негизи тандоодо дагы ошо бактарактарды абаны тазалай турган, кычкылтекти көп чыгара турган түрлөр бул эме жалбырактуу бактарактар болуп эсептелет да. Ошонун ичинен дагы теректер өзгөчө ролду ойнойт. Анан биздин дагы мына шаарда азыр кайра жаңыландырууда ийне жалбырактууларга дагы басым жасалып калганда, эми азыр кайра жаңыланып иштей баштады. Эми ал декоративдик кооздук берген өсүмдүк катары сонун эле көрүнөт, бирок алар жанагындай абаны тазалап берүү мүмкүнчүлүгү азыраак да. Ошон үчүн азыр көбүнчө жалбырактуу өсүмдүктөргө басым жасаш керек. Талантбек мырза, кошумчаңыз барбы? Агай айтты. Агай тажрыйбасы бар, баарын кошуп кетти. Ошондой эле ошо айткандай эле макулдашып, ар кандай ошо зыян кеч эмелерди жеп кетпеш, шаар ичинде кандай эме өзүнүн эмеси обстановкасы бар да, ошого ылайыкталып чечим кабыл алышат да. Анан
незаконный снос болсо дагы бизде Мыйзамсыз болуп калса, мыйзамсыз бузуу болсо анда бизде да служба бар, штраф салып кетет да, макулдашылбаган болсо. Бизде бир угарман бар экен, кабыл алалы, андан кийин улантабыз. Саламатсызбы? Алло. Саламатсыз. Угуп жатабыз. Талант мырза. Саламатсызбы Котун? Отасызбы? Отам. Мен Сокулуктан чалып атам. Мына Сокулук районунда Сокулук айыл өкмөтү бар. Ошонун ипадоромо бар. Мына Таалай Гүл жакшы билет. Мына 6 гектар жери бар. Мына багдарак өстүргөнчү алмасы бар 1 гектар. Анан мына быйыл күзүндө ошо 6 гектар жерди сетка менен курчадыктайм, ошол бир парк кылалы деп. Анан бу жылда баягы жылдарда атайын ушундай мамлекеттик эмелерге көчөт берчү эле да. Лескос тарабынан, министерстводон, лесное хозяйство. Анан бул Кыргызстан байыганы, акча көп болгон таптыгы эчтеке бербей калды, айыл өкмөттөрдө өзүңөр сатып алгыла деп. Мына элдин баары келет, сонун жер 6 гектар тосулуу сетка менен конкрет тос мал да кирбейт. Эми ошо комплектовать эткенге көчөттөн жардам бербейби мында? Жашыл мурас десиңер, анан тиіп коесуңар жолдун боюна, анын баары мал жеп талкалап куурап атат, карабай эч ким. А жерде бүт ухоженный, суугарылып баары каралат. Сокуле бул бак-дарак деле ооройт экен да, баары жаныбардын баары ооругандай, булар деле түрү организм да, булар деле ооройт экен, анан комплектовать этиш керек. Ошол көчөттү кандай жардам бере аласыңарбы? Кайрылса. Биз менен байланышта болгон биздин активдүү угарманыбыз, активист агайыбыз майор Райымкулов агай. Мен жаңылбасам, майор агай азыр мына министрликтин өкүлү бар, Бакыт Кадырмамбетович сизге жооп берет азыр. Саламатсызбы? Сиз туура суроо берип атасыз. Ошол жашыл мурастын алкагында ар бир жарандын жана активисттердин, ошол коомчулуктун жасап аткан иштери бул өздүк салым катары чоң салым болуп эсептелет. Анан биздин жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин алдында жаратылыш коргоо фонду болгондо, бирок ал фонд ошол иштебей калган, анын себептери деле баардык элге белгилүү. Азыр ошо кайра ошону түзүү, жандандыруу аракеттери болуп атат. Ошол сиздердин жасап аткан экологиялык багыттагы иштерди колдоо алуу максатында ушуну кайра түзүү аракеттери болуп атат. Бирок азырынча такыр сизге баягы жардам берүү мүмкүнчүлүгү жок да. Бирок бул болот келечегинде. Бирок келечекте болот. Бирок сиздин ушул жакшы саамалыкты ар бир райондун, ар бир облустун жергиликтүү өнүктүрүү фонддору бар. Ошого долбоорлор менен катышсаңыз, долбоор жазсаңыз, алар тараптан түз жардам алууга болот да. Бул реалдуубу, Реалдуу. Жакшы экен. Азыр биз дагы бир угарманды кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңар. Угуп жатабыз. Мен Бообекова Сайнеке деген экология боюнча тиги 20 жылдан бери иштеп келатам. Башынан бери. Ошол жашыл мурас как раз менин темамда. Ооба. Анан мындан 10-15 жыл мурун эле эмен бактары дуб ооруй баштаганда, анан ошондо тазалыкка барып, тиги бир американский бирдеме деген дарт болуптур деп, тазалыкка дагы, мэрияга дагы кат жазып, ошол дарылап бүт элек алигиче. Эмен бактарынчы. Дагы эле оору бар, эмен бактар. Ооруп, жалбырактар июль-июльдө эле тиги саргарып калып атпайбы? Кандай жакшы бак, кислородду ошол аябай жакшы берчү бак болчу да. Анан ошондо бир кат жазышкан, мен кат жазсам мэрияга. Алар жооп беришкен. Биринчисинде жакшы дарылады чачып, баягы курттарды өлтүрүш үчүнчү. Анан ал дагы башка бактарга неметип калат экен, жууп калат экен деп, кийинки бир звонт эткенде эме кылып атабыз деди. Укол менен, шприц менен дарылап атабыз деп. Андан бери дайын жок. Мына ошондон бери экология өзгөрбөдү. Бул жашыл мурас, жашыл экономика саясаты аябай пайда келтирчү саясат да. Ден соолукка дагы, эмеге дагы, тышкы саясатта дагы. Мисалы Германия бир карысын кечпеди, 160 миллион долларын кечти го. Ушул жашыл экономика саясатын жүргүзгөн үчүн. Дагы Турция кечти деп уккам мен радиодончу. Анан уланта берсек жакшы болот эле да ошону. Рахмат.
Рахмат. Кислородду алыш үчүн да жакшы болот эле. Анан бул конокторго айтарым, Мореки Байтикке баратканда бир эме бар болчу да, Токой парк бар болчу да. Ошонун баары эле талкаланып бүттү. Бир жашыл эме болчу да, ал болуш керек сөзсүз. Жашыл зона болуш керек да. Ал жашыл зонанын ордуна биздикилер баары баягы эгемендикти алып эле, анан кийин ар кайсы жактан келип эле жаңы конуштар өсүп кетпедиби? Рахмат. Азыр жакшы, тиги аракет кылып эметип атышат да, анан ушуну мен айтайын дедим эле, бул экологияны эметиш үчүн, сакташ үчүн, климатка баарын сакташ үчүн биз жалпы экологиялык билим беришибиз керек, мектептен баштап. Рахмат Сайнек эже, биз сиздин координатыңызды алып калып, сиздин мындай абдан баалуу пикирлериңизди кийинде дагы укканга аракет кылабыз. Сиздин ой пикириңиз, сурооңуз боюнча азыр биздин маектештерибиз жаңылыктардан кийин жооп берет. Азыр өлкө аймагынан алынган соңку жаңылыктар менен биринчи радионун толкунунда таанышып алыңыздар. Андан кийин түз эфирде маегибизди улантабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Улуу Британия жана Түндүк Ирландиянын элчиси Николас Боулер ошондой эле инвестициялык талаш тартышты жөнгө салууда англис укугун колдонуу маселеси боюнча эл аралык консультанттар менен жолугушуу өткөрдү. Касымалиев ыңгайлуу инвестициялык климат түзүү жана инвесторлордун укугун ишенимдүү коргоо Кыргызстан үчүн приоритеттүү милдеттер болуп саналаарын айтты. Ал инвесторлордун укук системага ишенимин арттыруу үчүн эл аралык тажрыйбаны, анын ичинде англис укугун үйрөнүүгө жана колдонууга кызыктар экенин айтты. Өз кезегинде Николас Боулер Улуу Британия Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө жана инвестиция тартууга көмөктөшүү үчүн укук тармагындагы экспертиза жана тажрыйба менен бөлүшүүгө даяр экенин белгиледи. Сот тутуму өнүкмөйүн өлкөнү реформалай албайбыз деп белгиледи. Жогорку кеңеш төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыевди кабыл алганда, спикер ар бир судья мыйзам талабын бекем сактап, адилеттүүлүккө, акыйкаттуулукка жана калыстыкка таянуу менен иш алып барышы керектигин айтты. Ошондой эле ал аталган тармакты реформалоо иши жигердүү уланышы керектигине токтолду. Өз кезегинде Жогорку сот төрагасы тармакты жаңылоо багытында жүрүп жаткан аракеттерге токтолуп, жүрүп жаткан иштердин жыйынтыгы сезилерлик деңгээлде болоорун баса белгиледи. Манас жана Ош аэропортунун учуп конуу тилкеси жана перрону толук кандуу реконструкцияланат. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттор ачык акционердик коомунан билдирди. Бул иш-чара аэропорттордун эксплуатациялык мүнөздөмөсүн жана авиациялык коопсуздукту кыйла жакшыртат. Бул модернизациянын маанилүү аспектилеринин бири эки аэропорттогу жарык белги берүүчү жабдууларды 3 категорияга чейин жогорулатуу болуп саналат. Бул болсо ар кандай аба ырайы шартында аэропорттун ишенимдүү иштешин камсыз кылат. Өлкөдө 12-14 март күндөрү сел кырсыгын алдын алуу максатында республикалык машыгуу өтөт. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдиргендей, кырсыктардын кесепетин жоюу темасына өтүп, жарандык коргонуу мамлекеттик системасынын натыйжалуу иштешин жогорулатуу, алдын алуу иш-чараларын өз убагында жүргүзүү жана мүмкүн болуучу өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү даярдыгын камсыз кылуу, адамдардын өлүмүнө жол бербөө жана материалдык зыянды төмөндөтүү максатын көздөйт. Ошондой эле алдын ала берилген шашылыш билдирүүлөрдү калкка кабарлоо, катталган кырсыктын масштабына жараша жергиликтүү бийлик, жарандык коргонуу кызматынын даярдыгы иш-аракеттердин конкреттүү алгоритмин текшерүү менен баалоо болуп саналат. Белгилей кетсек, өткөн жылы өлкөдө 339 сел кырсыгы катталып, андан 20дан ашык адам каза тапса, материалдык чыгым 1 миллиард сомдон ашкан. Жыл сайын Кыргызстанга Кения, Эквадор жана Голландиядан 2 миллиондон ашык гүл алып келинет. Ал эми акыркы 5 жылда өлкөдө гүл саткан дүкөндөрдүн саны 2 эсеге өскөн. Суу чарба, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги ата мекендик ишкерлерге гүл өстүрүү менен алектенүүнү сунуштайт. Ведомствонун маалыматына ылайык, гүл өстүрүүнүн бир нече багыты бар. Ар ким өзүнө ылайыктуусун тандап алса болот.
Спорт жаңылыктары 2026 жылы өтө турган дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарынын 3-раундунун алкагында Кыргызстандын улуттук курама командасы 20-мартта Өзбекстан менен конокто, ошондой эле 25-нде өз оюн талаасында Катар курамасы менен беттешет. Бул туурасында Кыргыз футбол биримдиги кабарлады. Жогоруда айтылган беттештерге даярдык көрүү максатында Максим Лисицындын жетекчилиги алдында курама команда 12-марттан тарта Бишкекте жайгашкан Мурас Юнайтед базасында окуу машыгуу жыйынын өткөрөт. Улуттук банктын маалыматы боюнча бир Америка доллар 87 сом 44 тыйын, евро 95 сом 46 тыйын, орус рубли 99 тыйын, Кытай юан 12 сом, түрк лирасы 2 сом 39 тыйын болсо, казак теңгеси 17 тыйынга барабар. Бүгүн 12-мартта Ош Баткен областынын айрым жерлеринде жамгыр, тоо этектерде жана жаан, кар, тоолуу райондорго кар түшөт. Калган аймактарда күн ачык болоорун Кыргыз гидромет билдирүүдө. Чүй өрөөнүндө 16 градуска чейин жылыйт. Бүгүн Талас аймагында 15 градуска чейин жылуу болот. Ош, Жалал-Абад, Баткен областында 19 градуска чейин жылыйт. Ысык көл менен Нарында 9 градус жогору. Бишкекте күн ачык болуп 16 градуска чейин жылыйт. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Урматтуу радио каармандар, уктуруубузду улантабыз. Сиздер биринчи радиодо түз байланыш программасын угуп жатасыздар. Биздин маектештерибиз Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин өсүмдүктөр дүйнөсү бөлүмүнүн башчысы Чороев Бакыт Кадырманбетович жана ушул эле жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Бишкек регионалдык башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Уланбеков Талантбек Уланбекович бар. Урматтуу маектештер, жогоруда илимпоз окумуштуу Сайнеке Бобыйкова эжебиз ушул багытта бир кеңири пикирин билдирип, анан суроолорду берди эле. Туура айтасыз. Биринчи суроо ушул эмен бактарына багытталды да. Бул шаардын ичиндеги ошо эмен бактары ооруй баштап, июл айларында ошо көрүнүп, саргарып, мындай жагымсыз абалды түзүп, бактардын жок болуп кетүү коркунучу жөнүндө кабатыр болгондугун айтып кетти да. Сайнеке жагы айткандай эле, жыл сайын ушул иш аракеттерди илдетке учураган бактырактарды дарылоо багытында иштер да алып барылып жатат. Быйыл дагы ошо жаз айлары менен мына башталды. Марттан баштап ошо шаар боюнча мониторинг иштери жүргүзүлүп, кайсы бактырактарды кандай дарылоо, атайын Улуттук илимдер академиясынын Токой институтунун кызматкерлери менен биргелешип кандай дары дармектер менен ошону дарылоо эффективдүү, бир натыйжалуу багыттарга жүргүзүү максатында иштер да уюштурулат. Бул эмен бактарды сиз айткандай эле ошо кычкылтекти көп чыгарып бере турган жана зыяндуу чаган газдарды өзүнө жутуп ала турган касиети бар экен да. Эмен бакты бийиктиги дагы, кооздук да жакшы боло турган, көлөкөсү да пайдалуу. Шаардын жанагы ысык мезгилдеринде элдердин эс ала турган жайы да ошол. Аны мындай бир жакшы сактап албасак, аны өстүрүү да узак убакытты талап кылат да. Ар бир көчөттү эле өстүрүү көп жылдык мээнетти, аракетти талап кылат эмеспи. Анан ар бир көчөттү эле бир 5 жылга чейин жаш баладай караш керек. Камсыз кылып, суусу менен, тиешелүү азык заттар менен, ошонун натыйжасында кичине, ошондон кийин анан жанагы туруктуулугу дагы көтөрүмдүү болот да, анан өсүп кетүү жөнөмдүүлүгү мыктыраак болот. Анан жана Байтик жолундагы Токой парк зонасы деп сиз дагы белгилеп кеттиңиз. Мына Жашыл Мурастын алкагында дагы ошо жергиликтүү пайдаланып аткандар бар, айыл өкмөткө тиешелүү жерлер бар. Ошону дагы көрктөндүрүү, кайра жандандыруу иштери боюнча дагы тапшырмалар берилет. Талант мырза. Мен да кошуп кетейин. Ошо өлкөбүздө ар кандай жол кеңейтүү иштери жүрүп жатат. Азыр көрүп аткандай эле ошол долбоорлордун алкагында жашыл аянтчалар азайып калабы деген сөздөр болуп атат. Тынчсызданып атышпайбы? Ошол боюнча кошуп кетейин дегем. Ар бир долбоордо жашылдандыруу жана корктондуруу проектиси каралат да.
Андан тышкары бизден еще башкармалыктан тийиштүү мекемелерден ошо долбоорду алып бараткан мекемелерден кепилдик кат алып калабыз да. Жанагы жашылдандыруу жана көрктөндүрүү проектисинин негизинде кепилдик кат калтырат. Кандай болот, каерге отургузулат, канча кыйылат, канча отургузуп берет үстүнө кошуп. Практикада кыйгандан көбүрөөк отургузушат да. Азыр жана айланма жолдо жол оңдоо иштери башталат. Анан жана Бишкек шаарынан ГЭС 5 көздөй чыккан жолдо бактарактын баары кыйылып калабы деп атышат. Бирок ага чейин жолду кеңейтсе болот эле деп атышты эле. Демек баардыгы кайра калыбына келет деп айтсак болот экен, Талантбек мырза. Ооба, буюрса баары ошо кагаз жүзүндө, долбоорлорунда кепилдик каттар менен кагаз түрүндө баары эме да такталган. Мен да кошумчалап кетсем, мына эми замандын ошо талабы болуп атпайбы? Мына техника көбөйдү, өтө эле көбөйдү. Автотранспорт көбөйдү. Анан жолдорго батпай тыгындар көп болуп жатат. Ошон үчүн ошо мамлекеттин деле саясаты ошо элге жакшы шарт түзүп берип, жолун кеңейтип, кайра жашылдандыруу иштерин колго алып, бир жакшы жагдайлар түзүп берет. Ошон үчүн элдин, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жанагындай кеңейтүү иштери бул жүрүүсү зарыл деп эсептейбиз. Ошол учурда жашылдандыруу иштери бул жанагы долбоордо дагы көрсөтүлөт. Ошондой эле кошумча көзөмөлдөө болот. Бизде Facebook пайдалануучу суроосун жазып атат Муратбек Мамадалиев. Саламатсызбы, Бакыт мырза? Өзүңүзгө маалым болгондой, биздин Арстанбап айыл аймагыбызда өткөн жылда болуп көрбөгөндөй сел жүрдү. Аталган айылдын баш тарабында Бабашата тоосу бар. Аталган тоо тараптан таптакыр 10 жылга мал, кой, жылкыларды жаюуну токтотуп, карантинге алып берүү маселесин чечип берсеңиздер. Селдин, табигый кырсыктардын алдын алуу иш-чараларына багытталган иш планга кошуп койсоңуздар деп өзүнүн координатында, телефон номеринде калтырып атат Facebook баракчабызга. Бул боюнча сизде маалыматтар барбы? Негизи эле ушундай аймактарда иш кандай жүрөт? Муратбек мырзага жооп катары ушуну айтат элем. Жана азыр мына сел коркунучтары да башталып атат азыр Кыргызстан боюнча. Көп жерлерде карлар эрип, коркунучтар түзүлүп, эрозияларга кайра алып барып атат көп жерлерде. Анан сиз кабатыр болгон Бабашата боюнча Арстанбап бул сел жана башка коркунучтар менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги алектенет. Аларга дагы биз кат менен кайрылсаңыз, ошо даана маалыматтарыңызды тиркеп туруп, анан биз министрлик аркылуу иш аракеттерин планына киргизүү багытын аныктайбыз да, ошо жака кайрылалы. Себеби туура маселе көтөрүп атасыз. Анын баарын тең эми мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, эл жердин кызыкчылыгы үчүн ошо туура багытта чечүү керек да. Ошону кат жүзүндө да кайрылып жазып койсоңуздар. Сиздердин министрликке? Биздин министрликке же болбосо түз эле өзгөчө кырдаалдар министрлигине кайрылса, алардын да жергиликтүү органдары бар, облустарда да бар. Мүмкүн ошолор аркылуу эле ар кандай иш-чаралар жүргүзүлүп, анан өздөрүнүн пландарына киргизүү мүмкүнчүлүктөрү бар да. Бирок сиздердин да түзүмдөр аймактарда иш алып барат да, сиздерге тиешелүү жумуштарын ошол аймактагы башкармалыктар, бөлүмдөр ишке ашырабы? Эми жана сел коркунучтары боюнча түздөн түз иштешкендер. Бул жана бактарактарды тигиш керек, ал мындай атайын бир ушул багытта иш жүргүзүш керек деп атпайбы Муратбек мырза? Туура, токой кызматы да ошо өзгөчө кырдаалдар министрлигине тиешелүү да. Ошо тиешелүү бактарактарды дагы тандап туруп, ошо жерине шартына ылайыктап бир кам көрүү максаттарында түздөн түз ошол министрликтин иши болуп эсептелет да. Ошон үчүн түздөн түз Муратбек мырза ал жакка кайрылса да болот, же болбосо биздин министрликке кайрылсам биз дагы жардам бересиздер. Рахмат. Дагы бир угарман байланышта турат. Угалы, саламатсызбы? Саламатсыз, Талайгүл кандай, жакшы жүрүсүңбү алтыным? Жакшы, айтыңыз сурооңузду. Мен Таластан чыгып атам, Какан Акынбекова. Баягы парк боюнча мен Жайлбек Дайдиевичке да кайрылбадым беле. Ооба, айтыңыз эже. Оо. Таласта бул, Талас шаарында. Талас областына караштуу Бакаевтаг районунун
Ак Дөбө айылынан. Паркты кыркканына быйыл 3 жыл болуп калды. Парк жок. Боз тала болуп, курай менин боюмдай болуп туруп. Ошону өткөндө көрүп алып көзүмө жаш алдым. Атаң көрай, бирөөдүн кылган эмгегин бирөө баалабай турбайбы деп. Ошону биз учурунда сонун кылдык эле мына кыркып таштап. Эми кыркса кыркты мейли, картайды бала баштанса деп. Бирок көчөтүн дайындап жакшына калып кыркпайбы? Айыл өкмөтү кыркып алып кетип калыптыр, куйругун түйүп алып. Азыр ал парк турат жөн эле? Таптаса эчтекеси жок турат. Эми бер жакта эле сонун бааласака бүт өшерге барып ойноп чаңдуу эле да. Азыртым эле боз тала болуп деги адамдын боорасы турган болуп туру. Көргөн сайын эле жүрөгүм ооруй берет. Дагы деле туру, кыймылдаган деле жок. Айыл өкмөтү деле өткөндө тиги губернаторга да айткам, ушуга бир көз салып бир кыймылдатпайсыңарбы, уят эмеспи? Мына Жашыл Мурас деп тиги президент ыйлап атат. Көбөйткүлө Жашыл Мурастын колу үстөгүлө, тиккиле деп. Аларды уккан жоксуңарбы? Ошого кайрылбайсың. Мен анда акимге кайрылайынчы деп койду. Бир эстеге деле жок баягы эле моюнча. Ошону биз силерге бир айтып кетейин дедим да. Рахмат эже. Рахмат Кенже. Биз азыр даректерин жазып алдым. Бакай Ата району Ак Дөбө айылында парк экен. Бул боюнча биз жергиликтүү ошол кызматтарыбыз менен тактап, анан орчундуу чечимдерди кабыл алабыз. Жардам беребиз. Мына борборубуз Бишкек шаары өтө мындай бир өлкөнүн борбору катары жашылдандыруу багытында көп иштерди талап кылат эмеспи? Анан жаздын келиши менен деги эле улам замандын жаңыланышы менен дегендей бир жашылдандыруунун бир жаңы ыкмалары, жаңы багыттары колдонулуп жатабы, Талантбек мырза? Тажрыйба алмашып, башкаларды көрүп дегендей бир өзгөртүп, башка жаңы бир бизге туруктуу өсүп кете ала турган бак тарактардын жаңы түрлөрүн тигип, ушундай бир жаңылануу процесси барбы? Ар дайым ошо обмен опытан болот. Бишкек Жашыл чарба муниципалдык ишканасы алып барат. Алардын ошо производственный программанын планында негизинде кандай бактар кайсы жерге кандай суу каттары менен келет, ошонун баары алдын ала каралып отургузулат. Ар кандай эмелери бар. Аракеттер бар, Дагы бир суроону угалы. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Коомдук ишмер Алма Бөбө, урматтуу коноктор, Морики шаардын ичине дагы внимание кылыш керек да, аябай жана көп жылдык кышка чейин гүлдөп турду де, Сетун заводунун жанында роза. Ошондой розаларды шаардын ичине көп тигиш керек. Жана одноразовый гүлгө караганда розалар аябай жакшы көрүп берип турат, кооз болуп турат, сонун көрүнөт. Анан тиги одноразовыйга мамлекеттин көп акчалары кетип атат да. Анан экинчи айта турган болсо, Борики Бишеналиева Киевскийдин тушунда жанакы светофордун тегерегине дагы жана арчалар, жана көп жылдык немелер тигилсе жакшы болот эле да. Ош жер аңырайып жакшы көрүнбөйт. Мисалы, мына сырттан уже туристтер келет, ош жерде бир жасалгалап берсеңер жакшы болот эле дагы. Шаардын көркү оңолуп калат эле. Рахмат сиздерге. Рахмат Алма Бөбө. Хорошо, эске алабыз. Сиздин сунуштарыңызды эске алып, ошо муниципалдык ишканага сунуш бердик. Талант мырза, сиздер ошол жана Жашыл чарба муниципалдык мекемеси бир топ иштерди ошолор аткарат экен. Сиздер ошол Бишкек регионалдык башкармалык кандай мындай бир иш алып барасыздар, ошол салым кошо аласыздар? Сиздин жоопторуңуз боюнча көбүнчө ошол мекемеге жүктөлүп атпайбы иш? Общий балансосодержатель по городу Бишкек шаарынын иши боюнча ошол ишкана болуп чечилген да. Бишкек шаарынын мэриясынын атынан да. Анан ошо кыюу иштери, отургузуу, пландаштыруу өзүнүн территориясында, аймагында ошо Бишкек муниципалдык ишканасы болот да. Биз менен ошо ар кандай эмелер макулдашуу иштери келет да. Катышасыздар, кыюуга ар кандай ошо совещание, собраниялар болот, макулдашуу. Жанагындай бул уруксат берүү, эреже талаптарды иштеп чыгуу жана башка маселелерди сиздер алып барасыздар, Бизде дагы бир угарман байланышта. Угабыз, саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Конокторго суу берейин эле. Бериңиз. Бишкек шаарында мен канча 30-35 жыл болуп калды жашаганымачы. Анан ушул эмени мен
көп өсөт ушу Бишкектечи. Анан ушу тутту мен кээде чет жактардан барып эме кылып калчу элем да, баняга шыпыр жасап калчумун. Ушу 5 жыл андан деле көп болуп калдык. Ошо ооруганычы кадимгидей жалбырактагы ичинин баары курт басып кеткен. Карасаң любой эмени көрүнүп турат, что курт жеп кеткенчи. Бул биринчи суроо. Ошону дарыласа болот. Мен мурунда ушул жөнүндө бир суроо бердим эле, анан дарылап атабыз, анан минтип атабыз дейт. Эч кандай бир дарылаган эмени деле көргөн жокмун да. Анан экинчи суроомо ошпозанын тегерегинде жана бир эмелер тикпеңерби? Ошону мындай бир эмне үчүн аябай жыш тигип салды, мындай кичине ортолорун 1 метрден же 2 метрден кылса болбойбу? Эмедей кылып, карточкадай кылып тигип салды го, кызыктай көрүнүп калат. Ошо экинчи суроо. Рахмат. Жооп бересиздерби? Эмен багы боюнча дагы суроо болуп атат. Негизи эле ошол бак дарактардын, өсүмдүктөрдүн оорусу боюнча ким иш алып барат? Жана дагы окумуштуу Илимпоз эжебиз Сайнек эже да ушул жөнүндө айтты эле. Ооба, шаарда азыр жана эмен багы боюнча суроо болбоду. Бул эле ошо илдетке учураганда бул боюнча Улуттук илимдер академиясынын Токой институту бар. Ошолордун адистери, анан Бишкек жашылдандыруу ишканасы биргелешип ошону мерчемдүү иштерди жүргүзүү боюнча иш алып барышат. Ошо биринчи илдеттерин аныктоо, анан дарылоо иштерин. Анан быйылкы жылга да мына кошумча Талант мырза талап коет болуш керек. Жаз менен кайра мониторинг иштерин жүргүзүп, эми бул бири-бирине илдеттер өтө берет, жана курт кумурскалар дагы ошолорду жок кылыш керек да. Негизи ушул боюнча бир профилактикалык деле иш-чаралар жүрүп турат да, э? Жүрүп турат, жыл сайын эле аракеттер болуп атат. Анан эми бул баягы бийик чоң дуптарда дарылоо оңойго турбайт. Көп каражаттар талап кылат дарылоо дагычы. Бирок иштер уланып жүрүп жатат да. Анан быйылкы жылы дагы жана мониторинг жүргүзүп, дарылоо иштерин да сөзсүз улантылат. Бизде адистер ушул багытта иш алып барган бир окумуштуулар же болбосо тажрыйбалуу бир кесипкөй адамдар барбы ушул багытта иш алып барган? Эми жанагы кызматкерлер аркылуу эле жүргүзүлөт да. Булар биринчи илдетин аныктап, зыянкечтерди аныктап алып, бошоо. Анын баары адистер болуш керек да, бар да, бизде? Бар. Ошо анан дары-дармек каражаттары жанагы ошо уландыруучу, ошолорду дагы кымбат болот. Ошолорду алып келип, дарылоо иштери быйылкы жылда улантылат. Что же айтпады, ошо эме академиянын департаменттер бар. Ошо Бишкек жашыл чарбаларында лаборатория сыяктуу эмелер бар. Ошо аныктап алдын алуу иштерин жылдан жыл сайын жүргүзөт иште. Ош базарынын тегерегинде арчалар жышты келди деп атпайбы? Мунда эле адистер өздөрүнүн көз карашы менен тикти эрежеси менен. Эми булар дагы баягы менин көз карашым боюнча өтө чоң болуп кетет. Бул бири-бирине жолтоо болбойт деген эсеп менен тигилип болуш керек. Бирок бул маселе боюнча дагы ошо жашылдандыруу ишканасына биз кайрылабыз. Талант мырза, мына жаз келди, жашылдандыруу иштери күч алат, абдан мындай ишембиликтер өтөт, жашыл мурастын алкагында ошол көчөттөрдү тигүү башталат. Жана да учкай маалымат болду эле. Бишкек шаарынын жашоочулары, тургундары өздөрү үчүн көчөттөрдү кайсыл жерлерден сатып алса болот, дагы бир жолу айтып койсоңуз. Ал эми мекеме, ишканалар жанагындай көчөттөрдү отургузуу жана башка иш-чараларын жүргүзгөндө кимге кантип кайрылышы керек? Ошо Бишкек жашыл чарба муниципалдык ишканасына кайрылса, Бишкек шаарынын ичиндеги аймактарына дайындалган жерлери бөлүп берет. Чоң мекемелер отургузабыз, мекеменин атынан отургузуп, ошону дальше эметебиз деп карап кайрылса, кайрылса бөлүп берет. Дайындалган аянттар бар, сууга арыла турган, баарын көчөттөрдүн баасын баарын айтып беришет да, ошо Ташкентскийде жайгашкан. Бишкек шаары Ташкент көчөсүндө, муниципалдык ишканада. Жашыл чарба муниципалдык ишканасына кайрылыш керекпи? Алар баарын дайындап берет, кайсы жерге кандай, кайсы аянтка
канча количествосы болсо да ошонун баарын айтып кеңеш берип консультация берет экен өлкө боюнча деле ошондойбу агай? Өлкө боюнча ар бир райондордо мен башында айтып кеттим го, 40 райондо дагы быйылкы жылга Жашыл Мурас улуттук компаниянын алкагында ошо жерлерин аныктоо, дайындоо боюнча кайрылуулар болуп, ар бир райондо өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө карата жерлери аныкталды. Ошол эле учурда топурактардын анализдерин да алып иликтегиле дегенбиз. Ошонун негизинде кайсы ылайыктуу, жергиликтүү шарттарга ылайыктуу көчөт породаларын тигүү боюнча. Анан ошол эле учурда токой чарбалар бар, адистер бар, алар менен да кеңешип, кеңирирээк эгер түшүнө албаса улуттук илимдер академиясы токой институту менен байланышкыла, токой кызматы менен байланышкыла деп дагы мындай өзүбүздүн кеңештер бергенбиз. Анан быйылкы жылда ошол баары тартип менен жанагындай кам көрүүсү менен кошумча иштер жүргүзүлөт. Себеби дүйнөдө биздин Жашыл Мурас сыяктуу эле башка өлкөлөрдө да ушундай өздөрүнүн долбоорлору ишке ашып атпайбы. Мисалы Өзбекстанда, Яшыл Макон, Монголияда миллиард бактарак ар бир өлкөнүн өзүнүн долбоору бар да. Анан биздин долбоор дагы Кыргызстандыкы ошол жашыл ааламды көбөйтүү, Манас атанын чакырыгындагыдай табият менен таттуу мамиле болууга чакырык катары эсептелет да. Анан кошумча айтып кетейин дегеним, бизде ошол Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында атайын министрлик тарабынан эсеп ачылган. Бул эсепте ыктыярдуу өнөктөштөрдү тартуу, бул өнөктөштөр катары коомдук уюмдар, юридикалык жанагы жактар, жеке атуулдар, жарандар катышса болот. Биз ошол өзүбүздүн Жашыл Мурас атайын эсебибизде ошо Facebook баракчасына дагы жарыяладыңыздар беле? Чыгарып койгонбуз. Анан мүмкүнчүлүк болсо, кээ бирөөнүн оюнда бар көп адамдардын, бирок жери жок, мүмкүнчүлүгү жок, бирок өзүнүн атынан ошондой көчөттөрдү отургузгусу келет, ошого жанагындай салым кошкусу келет. Ошон үчүн ушундай эсептер ачылган да. Ошо жаңы эле айтып кеткендей эле кошуп кетсем, Ататүрк паркыбызда жаңы салынып атканда табличка менен ар ким үй бүлөсүнүн атын жазып эметкен бир эме болгон, долбоор болгон, эсиңиздеби? Ушундай эле эмеде биз да сунуш бергенбиз да Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасына. Жаңы бир жерге сквер курула турган болсо, биздин жарандар көп да, баарыбыз деле келет го, үй тургузуу, посадить дерево. Ошондой бир жерге макулдашылган аянттар болсо, жанакындай сейил бактар курула турган болсо, жарандарга айрылса, алардын эме сунушу менен отургузулса, табличка илип койсо, кийин деле 10 жыл өтсө, 20 жыл өтсө деле балдары карайт. Ата-энем өздөрүнө да кызык болот. Ата-энем отургузган или жаңы үй бүлө только поженились, үй бүлө куруп аткан болсо, ушул үй бүлөнүн атынан да коюп койду. 20 жыл, 30 жыл, 40 жылдан деле келсе, жазылып турса, көрүп эстеп, сонун эстеликке калчу эмелер. Кыскача айтыңыз. Ошо жакшы адамдан бак калат, жаман адамдан так калат. Кыргыздын бир жакшы макалы бар эмеспи? Бир айылдагы бир мектептен мисал катары айтылганда, окуучуларга канаттуулардын уясын жасап келүү тапшырмасы болсо, келип үйүнөн баягы уяны жасап, анан каяк элим деп, кошунасыныкына илип, анан ата-энесин уяткарган учурлар болгондо. Ошон үчүн абдан жакшы сөз экен. Жакшы адамдан бак калат дейт, урматтуу радио угармандар. Ушул дебиздин алкагында биз Жашыл Мурас долбооруна салым кошолу. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин өсүмдүктөр дүйнөсү бөлүмүнүн башчысы Чороев Бакыт Кадырманбетович, ушул эле министрликтин Бишкек регионалдык башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Уланбеков Талантбек Уланбекович болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Максат Мамыралиев. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.